Салам достор, менин атым Эби. Мен силерге бүгүн интернет жөнүндө маалымат айтам. Интернет деген эмне? Интернетти эмнеге пайдаланса болот? Интернеттин пайдалануусу оң жана терс жактары жөнүндө. Интернет бул маалыматты сактоо, иштетүү жана алмашуу максатында туташкан компьютердик желілердің глобалдық системасы. Интернеттің жаралышы менен коммуникация жаатында адамдарда фантастикалык мүмкүнчүлүктөр пайда болды. Бул сүрөттү карап көргүлөчү. 1 мүнөттүн ичинде эле эмнелер болот. Интернетти эмнеге колдонсо болот? Баарлашуу, көңүл ачуу, чыгармачылык, өз алдынча өнүгүү, өз алдынча билим алуу, бизнес жүргүзүү, интернет дүкөн, баарлашуу, интернет бүт жер жүзүндө баарлашууга мүмкүндүк берет. Ал үчүн булар колдонулат. Мессенджерлер, электрондук почта, социалдык тармактар, интернет көңүл ачуу үчүн онлайнда музыка окуса, видео көрсө, оюн ойносо, китеп окуса, тесттен өтсө болот. Интернеттен өз алдынча билим алса болот. Пайдалуу макалдарды окуса, видео сабактарды көрсө болот. Мисалы, азыр интернеттин так ушул функциясын пайдаланып жатасыңар. Интернет чыгармачылыкка шыктандырат. Кол өнөрчүлүк же кулинардык сайтка баш бакса болду. Дароо өз колу менен бир нерсе жасагым келип кетет. Көптөгөн адамдар интернеттин жардамы менен өздөрүнө ылайык кызыктуу ишмердүүлүк табышкан. Онлайн интернет дүкөн бир нерсе сатып алчу, ал эми айымдар үчүн акча табуучу жай. Онлайн дүкөндөн үйдөн чыкпай туруп, каалаган товарды сатып алууга жана акча табууга да болот. Өзүңдүн интернет дүкөнүңдөн сайт же блог түзүп, аны кызыктуу контент менен толтуруп, жарнаманын эсебинен акча тапса болот. Бирок жашоодо бардык нерсенин оң жана терс жактары болгондой, интернеттин да терс жактары бар. Алгач интернеттин пайдалуу жактарын карап көрөлү. Каалаган маалыматты заматта алуу, чексиз баарлашуу, мисалы Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok жана башка. Эл аралык конкурстарга катышуу, кошумча билим алуу, кызыктуу убакыт өткөрүү. Интернетти пайдалануунун терс жактарын карайлы. Баш аламан жалган маалыматтар, ден соолуктун начарлашы, омуртканын кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы, зыяндуу маалымат, ыплас лексика, психологиялык кысым, алдамчылар, өспүрүмдүк агрессия. Достор, бул видеону жыйынтыктайлы. Интернет бул бүт дүйнөнү камтыган глобалдык компьютердик тармак. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү: баарлашуу, көңүл ачуу, өз алдынча билим алуу, чыгармачылык, акча табуу, сатып алуу, медиа сабаттуулукка ээ болуу үчүн тармактын оң жана терс жактарын туура баалай билүү керек. Саламатта калгыла достор.